Келечегин шегафтарды өндүрүү боюнча баягы райондун жол картасы бар да, райондун жалпы өндүрүү боюнча. Ошонун ичинде шегафтардыкы да бар. Анын бирөөнү ого Сумсар дагы азыр көрүп атасыздар го, Швейцек деген мурунку видеолор көргөнсүздөр. Ал Швейцек ишке ачты Кудай кааласа. Эми кийинки этаптарда бул много больницалар боюнча, бала бакчалар боюнча маселелер бар эле. Ал боюнча иштер жүрүп, бир этапка көтөрүлүп калганда, азыр дагы кээ бир жарандар, кээ бир өзүбүздүн тургундар тарабынан каршы ой пикирлер айтылып атыр деген сөздөр болуп атыр да, ачык элечи. Эми бу жерде бардыгыбыз өзүбүз күлөрбүз, ачыгын айтканда. Ири отуруп, түз кеңешип, бир чечимге келели. Анан сүйлөгөндө микрофон бар бул дагы бир. Ошо бар. Сүйлө, мен оны алдым. Шнур бар алдым. Экен. Жетет. Ол иштейт экен, оны алдым мен. Бир-бири. Бири-биринен туруп сүйлөп, аты жөнүңүздөрдү толук айтып, бияка протоколго түшүш керек да. Азыр тарыхый учурлардын бири да, мынча айткандачы. Азыр сиздердин тандооңуздардан шегафтар же Но багыт менен кетет да. Ошон үчүн дагы бир жолу суранчы сиздерден кезек-кезеги менен ынтымакташып, баягы аты жөнүңүздү айтып, сунуштарды, ой пикирлерди айтсаңыздар. Анда алдынан биринчи сөздү акимибиз Алтынбек Жалалбаевичке берели. Саламатсыздарбы, урматтуу Шакафтар районунун тургундары. Мындан бир жарым ай мурда жолугуп кеткенде дагы ушу быйылкы жылы жасала турган жумуштар боюнча сүйлөшүлдү керек. Бул жерде элдик курултайдын делегаттары, мына Курбалар мырза дагы отурса керек, киши дагы барганда негизи айылдардагы, райондордогу болгон көйгөйлөр боюнча маселе көтөрүлдү эле. Бүгүнкү жолугушуу бир эле маселе болду. Сиздердин ошо маселенин арасындагы Косный больницаны убактылуу биз балдарыбыз эч жака бала бакчага батпайт, ушу бала бакча маселесин чечип албайлыбы, ушу пайдаланылбай эле жатат. Ушуну алсаңыз, ушуну ремонттосоңуз, ушуну бир бала бакча иштетсек, ал жерде бала бакча иштеп калса дагы бир 10-15 адам жумуш менен камыс болот. Бир 150 балдарыбыз көчөгө ойнобой, ушу бала бакчага барып калса деген талапты койгонсуздар да. Анан биз ошону каттарды алып, кат жазып, ошол делегаттар, депутаттар каттын үстүнө кат берип отуруп, ошо билим саламаттык сактоо министрлигине Эдил Жолдубаевич Байсалов АКШге жеткизип, анан Акылбек Үсөнбековичке акырында кирип өзүнө мына сиздин ошо делегаттар Курмалалы мырза төрагалар болуп каттарды элдин атынан кат берген, алып кирип бетме-бет отуруп сүйлөшкөнбүз. Кыскасы башында саламаттык сактоо министрлиги байма-бай жооп бербейбиз, такыр каршы болуп берген. Акыркы ал Акылбек Үсөнбековичке жолугуп отуруп сүйлөштүк, түшүндүрдүк. Ушул жерде Косный деген больница бар, илгерки. Жанында туберкулезный больница бар. Биз ал больницалардын бириктирүү жөнүндө деле сөз кылган жокпуз ал жерден. Ошол больницаны временный пользованияга деп сурадым да. Эми аны биротоло деп сурасак дагы эртеңки күнү дагы маселе болбосун. Временный биз оңдойлу, ремонттойлу, баарын район милдетин алалы, ошол жерге ал жерге деле оңой ремонт кетпейт. Ошол деле балдарды киргизип койбойбуз да. Бүт ремонттоо, ички инвентары жасалгасы менен жасап туруп, ушул жерде бала бакча кыла турган болсок, дагы бир 150-200 бала батат экен. Анан эми жайына коюп койсок макул, ачпай деле коесок, бул өзү мен келгениме 3 жыл болду. Андан мурда канча жыл турганын ким билет? 10 жылдан бери турат да, эчтеке болбой сөлөкөй деле калат экен да. Алауга карайт деп, чаткалга карайт деп, ушуну бир чечип коюп бериңиз десем, анда министр ошол жерге барып турсын. Министр ошол жерде болуп, мени повесткамда. Анан мен ошол жерге барып ошол маселени жеринде көрөм деген да. Анан вертолет аба ырайы жакшы болбой, вертолет учпай калып, ошол менен Акылбек Үсөнбекович жылып калды. Бирок ал кишинин эмеси бир айдын 10-20 күндөн негизи ал программа сөзделген жок болгону ошол өзүнүн визиттери болуп атат, Бельгияга кетти, башка жакка. Кыскасы ушу сиздердин талаптардын ичинде талап бар болсо ушуну сүйлөшүп алалы. Эгер анан кайра айтып атат элдерчи, ал жерде деген
балышкалар калып болбойт, эмнени баштап атасыңар деген сөздөрдү уктум да. Анан ошон үчүн бүгүн ушу аппарат жетекчиге айттым да, эже жыйналышкандар. Эгер бир чечимге келип туруп, буну ремонттоп баштап келе турганыбызда акча бериш керек бугачы. Мына азыр эртең өнүктүрүү фонддон буга берет кана 20 миллиондой 15 миллиондой акча берет. Буга инвентарь, балдардын кровати, башка нерсеси өзү деле ошол бойдон коюп койбойбуз да. Бүт полунан баштап стенасын, саңгызын, суу киргизип, бүт баарын жасаганга жаңы современный жасаганга көп акча кетет. Анан ошону мен моюма алдым да, кишилер биз ушуну ремонттойбуз, жасайбыз, эшиктин алдын бурчакталайбыз, балдар аянтчасын жасайбыз. Ушунун баарын жергиликтүү бийлик колубузга алабыз. Siz emin vakti aldık beni size mi kadar bakımdadır? Ayda tatlı tarafı ошон үчүн сиздердин өзүңүздөрдүн оозуңузга да убайбыз. Жок, бир чечимге келип эле ошону ремонттообуз. Давай бүтүрүп, ушуну бала бакча кылалы, киргизип алалы. Андан кийин да көрөбүз, бала бакча салынат, салынбайт дебейм, бирок качан салынат? Кийинки жыл салынабы, же аркы жыл салынабы, же да 3 жылдан кийин салынабы? Суроо болуп атат. Ошону чече турган сиздерсиз. Бүгүн протокол алган деп жок, ушул ремонттоп баштаңыз десе, мен ертең министрге барып, андан менен макулдашып алып, времени өткөрүп. Времени деген сөздү түшүнсөңүздөр, времени бул бир бербейт, барчы. Бербейт экен. Салма саттоодон деген эмеге бербейт экен да. Жогушкун уялап алган жакшы ремонттоп койсок, балким салма саттоодон керек болуп калбайт. Бала бакча отурганчы. Анан жанагы эмени дагы тагырайын азырда соолор өткөндө Аллахка менен буяк жакка кыскарып, биз кызматкерлер кыскарып деген сөз болуп калат. Өзүңөр мен муну аралаштырган жокмун эчтеке сөзүнчү. Муну министр келгенде өзүңүздөр чечсеңер, бул жерде муну залага Аллахка бөлөп алып, биздин балдар кызматкерлер жумушсуз калтырып калуу деген сөз жок. Өткөндө мен мындай деп жеткизген да. Ачык өткөндө мындай жеткизген. Бул жерде скорый имарат жок. Эртең бир нерсе тигип отурат. Ар жактагы көрөтүп деле башка деле баарын да эски зданияда отурат. Сумсак соолуктун зданиялары өйдө жактагысын көрүп атабыз. Иши коюп, өнүктүрүү фонддон акча карап, анан муну эртең баштагыча деле беребиз. Анан муну ремонттун эртең башташыбыз керек, бизге бала бакчаны ачыклай коюшубуз керек болду. Ушул эки маселе чекит коюлуп атат. Анан бул туберкулез деле көрдүм да, блокто турат. Бул деле эртең могу туп барышканасын Асел Мамышевна эртең ачтыгы ушу эжекелеп атып, жүрүгү сушап калып, мындай эмеге окшоштуруп койдук да, бул деле эртең бузулуп кетмек. Эшектер аттан уялып кетти. Бул деле ушундай эле тигөйгө барат да, бул деле барат да эртеңчи. Себеби азыр айткан менен терапия бар экен, инфекционный бар экен. Анан калган блоктордун баары азырындык менен бар. Начарлап эле эмеге казганда. Ошон үчүн өкмөттүн деңгээлине чыгып аткандан кийин өзүңүздөр жакшы мындай эмеге алдырбай туура өзүңөр чечкиле да. Өкмөттүн деңгээлине чечип алсак эмнеси бар? Шакактардын өзүндө калса, өзү чече турган болсо, имарат өзүндө болсо, штаттар кыскартылса, бюджети турса, туура эмес деген аны айтып жок, ошол бойдон эле десең, анан ортодо мындай сөздөр ремонт деген да, бир сөз кескен. Жок, ал жыгабайчы, ал вообще туура эмес. Ала окуган кала бериштериңиз, унчукпайбыз, ага да каршы эмеспиз. Болгон азыр менин сөзүм, бул имаратка министр макул болду. Министрдин каты бар. Биз каршы эмеспиз, алып пайдалана берели деген кат келди да. Анан ошон үчүн эми эки арасында сөз болуп атат. Анан эми бар эле ушул демде балдарды киргизбейбиз да. Биз бул жерди дезинфекция кылып, тазалап, бүт баарын тазалап, астына кафир басып, жаңы капталдарын сакардондоп, терезелерди алмаштырып, ичине инвентарь берип, как бала бакча сыяктуу киргизебиз. Анан мен ошол ойду айтайын да. Бала бакча болсун деп. Сен бала бакча азыр 400 данасы бала бакча жерде турат экен, бала бакча жок. Мен оюмча ушул жерде отургандар эле макул болсо керек. Тойго эметип атат той жерде туберкулезге болушкалар бар деп эле ошондон чөчүп атат. Анан сиз айтып атасыз, капитальный ремонт кылабыз деп. Капитальный ремонт кылса ачса болот. Анан больницага аренда төлөп тура берем. Садик ошондо садик иштесе, аренда төлөп эле. Алисанын баласында тура берет. Баласында тура берет. Себеп дегенде биз ремонт менен буга директорга 20 миллион ремонт жасалбайбы? 20-30 миллион, инвентарь 30 миллион акча. Буга суу чыгарабыз, канализациясын чыгарабыз. Полный капитальный ремонт. Полный капитальный ремонт деген эле көрсөңүз, чаңга бүт кафелердин алдында басында икем курап калды. Баягы ремонт кылып дейт. Мен сурап
айланбайт ушул. Шақарында полициясының баласында тұра береді. Космендеріне бір сол құқық көзі деген ойым бар. Азыр іштеп тұратын немақтағы полициямен үйдегі соғында беріп беріп өздері деген ойым бар. Ушул оюңуздун менде колдогонузда анан азыр кейбир баскандыктер иштегендерге алар кабинетке сызылып сүткө ооз үйгөн аял үйгө чыгат дегенден баягыдай окуучунун тараматы менен жүрген сол кызгар келип үй бүлө багалабай тиликте болбой калабыз деген сөздөр болуп бар. Мен деле каршымын кызгар келе турган болсо. Бирок ошо акылдуу сөйбөгүчү ошол өкмөттүн президенттин деңгээлине чыккан жок. Акылдуу сөйбөгүчү деңгээлине чейин чыкты. Анан караңгы министр барып турсун ошол жерде. Анан мен ойлоп ушу имараттар калоосуз кала беришет. Андан көрө штаттарды 60 адам болсо 60 адамдын штаты менен ошол терапияны, ошол инфекционный, ошол оору менен бюджети менен өткөрүп койсо, менин оюмча жаман эмес болот да, сунсаш соолук болуп эле калса. Андан көрө азырдан ойлонуп туруп, мына келечекти ойлойм да. Мен сиздердин жумушуңарга кызмат эткенге да каршы эмесмин. Каршымын. Президентimiz Sadır Japarov aytат, айлангандар өлүп кетиш керек деп. Биз өлүп ойлонмой, өкмөтүбүз керексе сактаңыздар, жок болду. Больницаны талапка берип сактаңыздар, бул больницабыз кыскарып атат. Анан каяктан өлүп биздин шакартта сумсар айланып кетет. Монте талапка берип койсо больницабызды өкмөтүбүз керексе кошумчалды критерийлер мындай. Чоң калкты чоң айыл өкмөттөргө кичине өкмөттү кошсун деген критерийлер бар экен. Биздин андай болгон жок. Наоборот, 3 күн калкты керексе кошсун. Неге мындай болду? Bizde budjet yok mu? Ушул боюнча да кыскартып кетейинчи. Немелерди кастырып чыгартышты. Бала бакча, спорт зал, баш соолук зал баарын жасап коюшту да. Анан эми кийинки жылдары депутаттар өзгөрбөгөн акчаны алып келип алып келген ушул райондо майда чүйдө көйгөй ушунчалык көп болуп, ушуларды чече турганга азыр президенттин деле ушул саясат жолдот аймактарды биттирүү башка биттирүү эле коюп эмес, акчасын эмтек сайын акчасын андан ары эмне кылабыз? Эчтекеде план жок, ачык айткандачы бүттү, мектеби бүттү, бала бакчасы бүттү, баш соолук зал, спорт зал бүт бар, банясы бүт бар, барсаңыздарчы. Анан эми майда чүйдө болбойт экен да, баягы проблемалар чыгып экен, бирок азыр сумсарда эчтеке бербейт да, акча. Анан ошол үчүн ушулардын белгилери деген нерсе болуп атат. Сиздер айттыңыздар, ошондой болсо сизге ошол боюнча протокол жазып киргизет. Протоколду чогулушунун аягында бизге окуп эметип бериңиз. Хорошо. Менде bir вопрос. Космос боюнча временный деген чыгар экен. Временный деген Минздрав любой күнү ремонт кылып бүткөндөн кийин кечип калган эмне калса, базарга калат. Азыр эми кечип биз ал министрге чейин, министрлер кабинетинин төрагасына чейин маалымат жасалгандан кийин биз азыр кат эле келип бар. Биз макулдашып алабыз, алсам мен 5-10 жылга деп келишимибиз болгон. 10 жылга чейин аманчылык боло турган болсо, ушу темпте келе турган болсо, биз бала бакчада баарын салганга мүмкүнчүлүк толук. Мамлекеттин өзүнүн деле айтылат бир жерде бар, бала бакча мектепти жөнөтүшүлөр, заңга жетпеген мектепти бала бакчада өзүбүз турабыз. Анан мен айтканым болду, азыр мындай жөнүндө койсок болот эле, бирок бир 20-30 миллион сомго ремонттоп койгонго мүмкүнчүлүгүбүз болот да. Биз азыр бала бакча салсак, бала бакча жайгатып чоң бала бакча салганга бар акчабызды 2 жылга чейин миң баштасак дагы 2 жылда бүтүрөбүз. Андан көрө 1 жылда ремонттоп пайдаланып турсак, анан ремонттоп койгонубуз үчүн мен өкүмөт элем да. Бул эртең ремонт болсо баары шакартарда калып атат. Бил салмасак да болсо ремонт кыласак да болот. Ошо садикти космоско которо турган болсо жакшы эле болмок да. Мен колдойм ошо. Ошону силер колдосоңуздар да азыр Мен оюм да. Элдерде колдойт болуш керек. Но кичине садикте 100 бала болсо, нарзакта 300 бала болсо жакшы да. 400 бала очередте турду. 400 макал орноштурган жакшы болбойт. Бирок үчөйт аятчы. Аятты сиз 10 жыл дейсиз, аятты бир 30 жыл, 40 жыл болуп турган история. Анын калчылары жок. Сиз специалисттерди алып келесиз, алып келип көрсөтүп, мында кылсак болот, не кылсак болот деп ошо специалисттер келип анын жоктугун, бирок садик турган шакартан элине пайдасы бар да. Тура турат.
ошону баштарда эл менен кеңешип протокол кабылдана мамлекет алдына эл болду. Себеби эл болгондон кийин сөз болот экен. Эртең ошо аким менен решение чечип койду. Бул жер болбойт эле деген сөз Bir болду. tane söz времени деген мындай сайтып көзө жакшы иштеп берет. Времени дегенди билесиз, кыргызды деген бир жубарган жерден кайра чыкпай келип токот. Мен катты эле иш баштайын жок, биринчи жолу келсем ошондо эл ичинде айтып атыптыр ки, жок болбойт, балдарыңызды бербейт, салам деген сөздөр болгон жок, мен бүгүн жыйналыш үчүн айтайын дедим. Себеби силердин бирөө сөзүн алып менен министрге барып сүйлөшүп, ай кишинин ушунча акча салам болот. 20 миллион болсо, 30 миллион салабыз, ремонттоп чыгабыз. Биз акчабыз бала акча кылмайынча сизге бере албайбыз. 5-10 жылдан багытташып беребиз. Берилетине Мен дагы ушул денсак боюнча айткым келип атат. Денсак боюнча. Эмеселер убактылуу долбоор түзөбүз деп мен отасына. Бирок убактылуу деп келгенден кийин силер чыкпайсыңар да. Силер деген миллиондогон акчалар ремонт басканчылар. Андан кийин далай Минздрав төлөп бере албайсыздар акчаны. Мына силер Минздрав ошончо акча менен ушуну ремонт кылдырып Минздравга өткүзүп берсеңер кандай болот байланса ошол акча менен. Бул бир. Экинчиси, бул силер брендинг деп атасыңар. Брендинг деп балдарды киргизип алып, бул канча жылдан бери жаткан действительно жанагы түбөклөрдүн палочкалар берди. Ушу жердин баардык жеринде жатат да. Мен билем, мен иштегенмин бул жерде. Кандай оорулар жаткандан көргөнмүн. Баягы жылдап, 3 жылда, 10 жылдап жаткан түбөклөрдүн байланып жаткан. Открытый иштерин менен. Бүт жакшы. Эми силер көрбөгөнсүңөр, силерге төртүк иш бүтүрсөңөр болду. А бирок келечекте балдарыбыз бар, неберелерибиз бар, неберелер чеберелерибиз бар. Ошолорду камын көрүшүбүз керекпиз. Анан силер ишти бүтүрүп коюп, ура шапат чаап, тиякта жүрө бересиңер да. Силер деле bir gün emес bir günü çapkaldan getesиңер, onlarga da başka birөө келет. Андайларды көп тура келди. Болбой. Мен ошондой ойлойм. Себеби биздин балдардын келечегин бардыгыбыз ойлошубуз керек. Баазы убакыт деп силер балдарды ушу эптеп киргизишиңер керек дагы. Анан кийин аны кийин олордон аласыңарды албайсыңар, бирок биздин келечегибиз, биздин машыгындардын келечегин өндүрүшүбүз керек. Ден соолугун өндүрүшүбүз керек. Ошолор ушул баардыгы ооручан болсо, эми болбойт эмес. Себеби бул канчаны мен айтып атам. 65-жылдан бери мен анан кийин эмтеле алып, кет сактылар коебуз деген ойлорду токтотсоңор. Болбойт деп чечим чыгарышыңызды айтайынчы. Азыр мен деле барганга чаткалга 20-30 миллион сом даяр турган акча жок да. Ушу ремонт отогон дегенде мына расмерласың, шакаптарга барып ушул акчаны сен тиги аким менде азыр 19 ай бар. Анан шакаптар менен ушу эски костюмду апарып 20-30 миллион сом чаттап кой, аким раскасын дей албайт да. Азыр жерде тиги болдолгон бар, каршылаштарым бар. Баягы жыл башында убада берген үчүн койгон эл астына чыгып сөзүн саткан жазайын атабыз. Сиз айткандай эле акча аябай пачка болуп акча төлөбөй каяка алып барып билбей ушуну оңдой калам деген жок да. Элдин маселесин чече туралы азырынча. А бирок бала бакча салганга местасын алып, планга киргизип, мамлекетке киргизип, бирок ага 2-3 жыл, 4 жыл, 5 жыл убакыт керек да. Ошого чейин анан жумушчустарды буга 30 адам барып айтпайбы. Эгер 200-дөн ашып кете турган болсо 30 адам жумуш менен иштейт. Анан муну алып келип жөнөкөй кыргызчылар текшертпейди. Бул санат бар. Ал жазада турган болсо дисинфекциясын кылдырып, жогото турган болсо жоголгудай болуп, анан сиздер алдырабыз атабыз. Барып эле ушуга эле устаны салып
мебель кетет. Ремонтуна бир 25 миллионго чейин ремонт болот. Анан ал акчаны деле ошол райондун акчасы деген менен башка ошол эмес бар. Ал акчаны ушул жака буруп, алып чыгып кеткичекти деле ошончолук каршылаштырган. Мага да эле оор эмес. Анан жок, эл так эле каршы болбойт деп чечим берсеңиздер мен элден чыгам. Макул деп. Жок, ушуну баштаңыз аягына чыгарыңыз деп чечим чыгарып берсеңиздер, макул деп анда акчаны буруп ушунун аркасына түшүп аракет кылышым керек. Мен ошон үчүн сиздерге кеңешип атам. Оюңузга мен каршы эмесмин. Оюңуздун бар адамдын ою бар. Мен сизге дагы иш кылам. Азыр музыкалдык школа. Ал убактылуу музыкалдык школага берилген да. Ошондо кайра алып музыкалдык школанын болуп үстүндө болмок. Üstünde olmalı. Şu yerlerde olmalı aldı. Alken özü densatlık olmalı. Ağzı bulamalı. O şekilde onun kayra alış gerek var ama şöyle densatlık işletiş gerek. Bu düşün. Bana ağzı bulamalı. Bu düşün. Кейін оларда 2 этаж құрасыңар, 3 этаж құрасыңар, мынау сенбілерге детсаттың ярым малдары Батқостан келеді. Батқостан келішкен. Албания деген айылдан келішкен. Айылдан үшін ошо жана кичинекей ошо Батқостогу детсатты расширить қолдан келсе 2 этаж кылып куруп, алар ушул сентиги жерде кылыш керек. Аларга да үйдөн жакын болот эле, удобный болот эле. Ошол жагынан алат. Анан кийин баягы 1-2 адамдын сөзү менен эптеп ушул детсатты алып коюш керек эмес да. Балдар деген баягы өзүңүз билесиңер, биздин келечегибиздин муун Кыргызстан. Өмүр бою эле туберкулезге ооруп жүрсөк, кандай болот? Ойлоп көрүңүз. Өзүңөрдүн балдарыңар бар. Ар бир өзүңөрдүн балдарыңар ойлошулар керек. Туурабы? Кыргызстандын ден соолугун ойлош керек. Елбек рөлі олар деп шешім қойып жүріп сіздердің ойыңыздарда болады. Елдің дағы пікірімен есептешекте беріп отырмыз. Болмаса чакалатын рөлі олар чештік болды, берді, ремонттауға деп өзіңіз жасайды. Ошон үчүн сіздердің ойыңыз угалы. Елдің дағы пікірінде мекемеге каршы отырған болса да тоқтатып эле коёбуз деп. Ошон үчүн министрге да барган жокмун. Министрге барып. 4-5 депутатыбыз бар, алардын оюңуз барбы? Аларды да ел шайлаган, біз шайлаганбыз, үшеуді отырған елдер шайлаган. Елдің несі болуш керек та, анан кейін баягы кадам чечилип калды эле. Мунун келечекте ушундай тиги здание тупарды коюп деп жанагы шөйрөдө болот. Бул зданиялар ушунчалык абдан сөлөкөт болуп эле калып калыш керек. Аны айтыңыздар, балким башка бир нерсе кыла турган болсо, бул эмне болот? Жумуш тоолор менен тиги болуп турган нерсеге эчтеке болбойт экен. Ошол ойдон кала берем. Анан мен айтайын дегеним, туберкулездің палочка бар, иммунизация айына кетеді. Палочкалар болса болгон да, может, бирок жакшы иш болгон ошол убакта дезинфекция убагында дезинфекция болуп, бир да палочка өлтүрүп болуш керек. Алечи жалганда 20 жыл болду. Анан дезинфекция кылабыз, анан обязательно кылабыз. Анан балдарга ордун чак коюп балдардын келечегин ойлойбуздар. Ковидте канча миллион акча менен ошол жерди ремонт кылышкан. Өткөнү барып көрдүк, ремонт жок, шалпип, кайра эле муну кампалда түшүп калыптыр. Антега талаш кетсек болбойт да. Любой нерсени келтирсек болот. Мына жоочакта сайт салынган эле болбойт деле болбойт. Септерский язмадар, малдар союлган жер ошол жер. Бүт өлкө малдар союлган жер, эч нерсе деген жок. Булар сайттон иштеп атат. Ишону бухи каждый класс деп атат. Аларда бул жерде дезинфекция кылып, анан жапкан, анан биз тынбай эле барып эле иштеп эле ошол жерде далай нерселерди бүтүргөнбүз. Билбейм, ана каяктан палочка. Сиз айткандай санитик келсин, текшерсин, ремонт кылып, дезинфекция кылып, анан уруксат берсе кирет да балдар. Аны сиздер каяктан бирөө айтып койсо, свиштер менен жаткан болсо, ал жерде малдар союлган жер, эл баары билет. Сибирский язва билесиңер эмнеге? Мындай орун малдар союлган, биз жалап ошол жерде. Ошол жерде кайда болот? Эч нерсе болбойт. Туура? 100% туура. Анан мен де балдардын келечегин ойлоп отурдум. Орунларды көйтөрөт десем, балдарды ошол жерде ушунакай болуп, элдикте шарт түзүп, азыр көрүп атасыз, кандай шарттарды түзүп атат. Сону шарт түзүп, анан кийин санитик уруксат берсе, бергизейли. Анан эле палочка чыгып калса да көрөбүз. Бирок дезинфекция кыласыздар, анан кабыл кылат.
Башкешке берген больница менен садикти кол чаптырып коюп отурабыз да. Чынын айтып. Эми эмне жаздым байрам? Мен мисалы үчүн лично өзүмдүн оюм. Садик кылганым болбойт десе, болбойт болуш керек. Жок, бугун обработка кылып, мындай кылып деген түшүнүк бар да. Ошону жасап, эгер кылаткан болсо садик кылыш керек. Ошол биринчи специалист алып келип, анан эки чогуу, мына мен специалист алып келип, текшердим, арына кара деп чечип бердим. Себеби азыр эки бөлүнүп турду мен байкашым. Азыр булар айтат, бербейт. Үстөмдүк болгондой да. Булар биздики алышыбыз керек. Ошого азыр десет чечилди. Бүгүн десет чечилди. Сиз специалист алып келип, текшердим, муну жасаса болот, балдар окуса болот дегендерди токтомун алып келип окуп бердим. Эли чогуу. Бул ушундай адамдар келсе окуп бердим. Мындай. Ушундай этим Yerden bir vakit verdi, yaşat verdi. Yerge istihdamdan geliş gerek, görüş gerek, balıska koka var mı yok mu? Birinciden. İkinciden, Ablaston siyasi epidemiolog gelmedi ben sana. Yaşam kuladı. Allah ayıp etti. Afganistan'da birinci remont kılıç gerek, İtoyası ya da ben sana remont kılıç gerek. Post remonttan giyin, 6 yılı yetişmesi gerek. Bir yıl içinde. Bir yıl içinde. Потом повторно проверка керек. Коко. Егер пайда болса, дағы қармаш керек. Ошоға елдер қандай айтылып берді, түсінбедім. Ошоға шындап мәлелерді айтышқа тұрды. Ата балдар бұл үшін біздің келешек та. Келешек. Елдің балдары қанышы. Керек жоқ. Шынай айтайын. Да, Он 1 апрель 16 жылдагы номер 201 коомдук саламаттыкты сактоо жаатындагы укуктук ченем актылардын бекитүү жөнүндөгү токтомунун 13-чү тиркемеси дарылоо алдын алуу уюмдарына карата санитардык эпидемиологиялык талаптар санитардык эпидемиологиялык эрежелер жана ченемдердин номер 7 инфекциялык ооруларды дарылоо үчүн бөлүмдөрү жөнүндө бөлүгү 119 пункт кургак учуктун жайылышын алдын алуу максатында козгогучтардын тышкы чөйрөдө жогорку туруктуулугун жана узак мөөнөт сакталуусу эсепке алуу менен кургак учук профилиндеги медициналык уюмдарды башка диагноздогу ооруларды дарылоо үчүн кайра профилге тыюу салынат экендиги сиздерге эскертилет. Болду да заключение бар, санэпистан.
Bu sanayiciler komisyondan gezdi de bakmayın. Gelip görürüz. Bunu gelip tekşirgenler. Ana gene açılgan emas. Robot açılgan. Президент жаңа келгенде мамлекетте өзгөрүүлөр жасайлы, анын үчүн биринчи өзгөрөлү деп айтты эле да. Анан медиктер, дарыгерлер дарыласын, окуучулар окутсун депчи. Анан берди больницадагы, садиктагы политический саясий институт эмес да. Ошон үчүн сиздерден сураган, саясатка аралашпаңыздар. Азыр жерден өзүңүздөр билип атасыздар, көрүнүп эле турат да. Сиздердин үстүндө турган жетекчилер деле мисалы үчүн жооп берет. Барып таяктын эки ушун бар деппи? Мыйзам бар, барып нерсегечи. Ошон үчүн ачык айткан биз эл катары, шегафтардын эл катары больницанын сотрудниктери менен садиктин сотрудниктерин тирешин эмес, элдин оюн угайлы действительно деп келдик эле да. Анан эрдээ эки тарап болуп мынтип, анан ошо сиздердин руководствоңуздар өзү келбейби, анда сиздердин сотрудниктерди салып коюп өзү жакта турбайчы мисалы үчүн. Ал үчүн мисалы үчүн жетекчилер өздөрү жооп берип калышы мүмкүн, артык алып өзү түртүп болот да. Ошондой нерседен алыс бололу, этият бололу, саясатка не үчүн келдик дагы? Иш кетип аткан жеринде мындай иш чечилбейин деп жылып кетаткан. Нурмат айтып атпайсызбы баягы депутаттар эчтен укпай эле кеттиңер деп. Бизден Жалал Абад областы боюнча курултайдан 2 адам гана жогорку кеңеш сыяктуу бир өзүнө шайланган, андан бирөө курбан алып келди. Бул киши деле ошол жактарга чейин калаштарды алып барды. Анан курултай шегаптардын атынан алып барды ушул теманычы. Анан биз ояктан отуруп алып өзүбүз кылган жокпуз, чындап эле шегаптар бозонунда бир нерсе буга чейин көтөргөн жокпуз, эл көтөрбөсө көтөрбөйсүң да. Биз политический институтпуз, биз жооп беребиз да. Курбан алыкка көтөрүп алып барды элдин алдына деп курултайда сиздер айтпастарбы, айтпаасыздарбы ошол. Ошондо курбан алыкка алып барды, анан жылдырдык биз алдыга. Анан бияктан дагы ушундай тема болуп атат деди, алдыбыздарга келип мынакей угайлы деп. Анан эми берден ынтымакташып эле азыр керисте мындай болбогон эле сиздер айтып атасыздар да. Биятыр туберкулезный, мен өзүм памятим боюнча да биятыр туберкулезный болуп тур, биятыр туберкулезный болгондо. Анын ичинде туберкулезды бир корпуста лечение алса, калгандары башка корпустарда лечение алып аралашып деле жүргөнбүз. Башка балдар келип ушерде туберкулез болуп жатса, дос балдар кирип көрүп чыгып элечи. Анан буну эксперттер коюп тургансыздарчы, мен деле мындай деп айтпайм, эми эксперт сиздер мындай кылса мен ошону кылам мисалы үчүнчү. Бирок эксперттер келсин, майлы четсин, анан берден жөнө-жөн биздин тирешип түшүрбөй тура калыңыздар. Мырзеке деле айтты, мындай кылыш керек деп, но больницаны деле мисалы үчүн бир жума дезинфекция кылып анан ачылды деп атат Мырзеке. Мүмкүн ошол дезинфекция кылса ачылган, мүмкүн шарт бар действительно, эгер буну ошондой ачкан болсо. Ал пациенттерде базардын ортосунда туберкулезде болгон болуш керек, мен память эстешим боюнча. Аны деле мына жака жабыркычтарды шегаптарга жылдырып, аны айылда азыр элдин баардыгы кирип турабы, базардан жөн эле машинасы койгон эле кире берет. Поликлиника алып койду ошол да. Анан эми кичине ынтымакка келип алайлы. Азыр шегаптар Сусарга мындайча айтканда болуп көрбөгөндө мен 10 жылдан ашык иштеп атам администрациядачы. Отделден отделга өтүп мынакей рукопартка жеттим. Бирок шегаптар менен Сусарга азыркыдай эч көңүл бурган эмес. Жерде айлык көйгөй иштеген депутаттардын баарын сураңыздар. 1000 сом сурап барса, 1000 сом эмес 100 сом бергенбиз да. Азыр бияка $1 миллион, 20 миллион, 30 миллион жөн буруп койбойт кача. Аны ошол жактан бузуп берет. Бизде эч нерсе жок, акчанын баардыгы ошол жакта чапталат да. Терек сайын чапталат. Алар бербейт алар. Ойлоп атасыздар, болбой эле алып келип бияка кылып болот деп. Алып кел албайсыз, ал жерде канча киши жакшы көрөт, жаман көрөт, канча менен сүйлөшөт, туташат. Жетекчиген биякты кошуп көтөрөйүн деп атат, шегаптардын мурунда зор болгон экен. Баягыда келип ушул жерден жооп айтып кетти, отурам да клуб болуп карасыздар, кандай клубда концертке келишет деп, үстү курап жатыр дечи, ала болуп чыгачы. Анан жөн эле саясатта алыс болуп жашайынчы, өнүгөлүчү мындай. Ынтымакка келип алайбыз, Франц барыңыздардан. Түзүшөбүз. Мындай да балдарга дагы керек. Бунчу азырынча сиз айткандай убактылуу берип туруш керек булардычы. Анан эки больницаны бириктирип туруп, министр анан качан өзү каалагандай жасап алат. 5 жылга ошо договор туруп ала беришиңиз керек сиз ушуну. Анан жер бергенде трансформация кылгандан кийин анан жер берсе, ошого чейин деле аракет кылышыңыз керек. Может, бияка болуп атканда бияктан трансформация болбосо бияка өтүп кете беребиз. Больницабыз өзүбүзгө калат. 94-жылы декабрь айында акыркы жолун мен жаап кеткем ушу больницаны. Мына ушул күндөн бери тур ушу больница. Бир адам келген жок, бир адам чыккан жок. Экти охранник барат, ошол жерде жашайт өмүр бою. Отурду ташыйт, бардык нерсени ташып кетет ошол жерде. Отурат ошол жерде. Жөн акчаны алып атат. Бериш керек деп сатпа. Мен заам. Чын-чынына келгенде бұл бізге келешекте Рустам айтпақшы алғызырақ тиешіміз керек та.
бул бизге келип аткан ырыс-кырны кайтарат. Бир теп кууп чыкпастан бизге келип аткан инвестиция, бизге келип аткан жумушчу орун, мына больницаларда канча жыл иштеп келди. Бул Кубал Учуктун өлкөдөн тышкары областтык деңгээлде кийин республикалык болуп иштеп келди, туурабы? Бул больницада барыңыздар иштеп келип атасыздар. Сиздердин жумуш орундарыңызда эч ким талашкан жок. Ошол да эч ким ооруп калган жок. Эми бул биздин коомдун, биздин мамлекетибиздин келечеги бул билимдүү жаштар болуш үчүн бала бакчадан баштап биз окутушубуз керек. Ошондо келечек билимдүү жаштардыкы. Биз муштум менен, билек менен, уруш жаңжал менен ишин чече албайбыз. Биз келечекте билимдүү коомду тарбиялап койсок, ошондо гана өсүш болот. Анан ушул маселенин үстүндө бул бир эле менин оюм эмес. Ушул жерде курултайга жыйналып атканда ар бир көчөдөн чыккан делегаттар ушул маселени көтөрүп Асыл экем отурат, Бичиев. Ушул акеле эжелер Сарыбай менен келбей калыптыр. Ушул маселени ишке ашырып бергиле деп кат жүзүндө таңылашкан. Мен элдин үнүн гана ошол жака жеткизип келдим. Ушул ишенин ишке ашканы турган мезгилде муну аркага тартпаш керек. Убактынча дейт, бул Минздравдын балансында кала берет экен. Жок дегенде мына 5-6 жылгы, 10 жылгы убактынча балдарыбыз мектеп жашына чейин барып калып атыр да, төрөлгөндөн баштап садикте очередь күтүп, кезек күтүп отуруп, 1-класска барып калып атыр. Садикке барып окуган балдар баары башкача болот экен. Садикте билим алгандарчы, булар кичинекейинен баштап маданиятты үйрөнөт, баскан турганга өзүнчө өз алдын чалууга үйрөнөт. Бул Шатавтага келип аткан канча жылдан бери бөлүнбөй аткан инвестиция, ушунча миллиондогон акчаларды келип туруп, биз куруп беребиз деп жок деп жердеп турганыбыз туура эмес. Бир 10-15 адамдын кызыкчылыгы эмес, бардыгыбыздын кызыкчылыгы болуш керек. Анан жок, кайдыгер биз Курбайровага кете бергиле деген кетип калат булар. Булардын деле баш ооруткузу келбейт. Чын-чынына келгендечи. Бир адамдын кызыкчылыгы үчүн больницаны өткүзүп алат. Эмне кылыш керек? Эми ошол бардыгыбыз ушу шакаптарда жашагандан кийин ушу шакаптардын келечеги үчүн кичине болсо дагы салымыбыз жок дегенде колубуздан эчкенсе келбесе добушубузду берип коелу. Болбосо колубуздан эчкенсе келбесе каршы чыкпай кое туралы урматтуу туугандар сиздерден сурап кетебиз. Келип аткан рызкыны кайтара теппейли. Ошончо инвестицияга жасашты да. Эң чоң сума мисалы үчүн асфальтка жумшалды, анан кийин Мочотто садикке 5 миллион, 4 миллион 9 канча жумшалды. Азыр АТРден кийин кesa кошулган эми 14 миллион сразу ошол больница кошуп бөлүндү да. Сусардын айлык жалпы бюджети канча эле 14 миллион. Бир жылдык бюджетине акча сразу бөлүндү да. Мен бир эле сайтта айтып атам. Андан тышкары элестетиңиздер, азыр бияка дагы азыркына эсептеп көрүп айтып эми аяка 20 миллион, 30 миллион кеткен устан 50 миллион акча кеткен. Бирок эгер отурабыз, мен дайрым деп атат. 50 миллион акчаны биз билбейм, эң жылдан бери биздин айлык көйлөп беш керек ачып атканчы. Бул экинчи объект. Андан тышкары бери канча маселелер чечилип атат эми. Тургунмун. Экинчиден мен ушу больницада иштейм. 37 жыл иштедим. Мен эл үчүн иштедим ошол жерде. Мен Посевсенский скамейкага келгем, ошол жерден иштеп атам. Ошо 37 жыл болду. Анан мына туберкулезный палочка жөнүндө сөз болду. Медиктер да сүйлөдү, медиктер эмес да сүйлөп атат, түшүнүп да сүйлөп атат, түшүнбөй да медик болуп түшүнбөй да сүйлөп атат. Туберкулезный палочка коха бул өтө устойчивый. Анча-мынча күндүн ысык немесинде өлбөйт. Кайнатканда дагы канча 100 градус болбосо өлбөйт. Анан биз жаш балдарыбыз мындай силер иштедиңер го, силерге жукпадыгы туберкулез дейт. Ар кимдин организминин устойчивости ар түрдүү болот. Жаш балдардын организм иммунитетин көтөрүшү кандай болот? Ар бала ар түрдүү. Азыр биздин ого өзүсүн чоңойтуп аткан балдар биздин уровеньге салыштырганда иммунитети өтө төмөн балдар болуп чоңоюп атат да. Мындагыдай биз жыңайлак тупуракта кечип жүрүп чоңойгон үчүнбү биздин иммунитетибиз башкача болгон. Азыркы балдардын иммунитети слабый. Ошол балдарды ошол жерге барып жайгаштырдык. 20 миллион 30 миллион мейли сарптадык, бардык. Эртең ошол баланын бирөө Кудай сактасын. Туберкулез менен ооруп калса ким жооп берет? Ушурда эч нерсе болбойт деген жооп береби? Же боло берет ача берели деген жетекчилер жооп береби? Жетекчилер мейли жооп берсин, көпүзө жумуштан кетет, же штраф алаттыр, же кызматтан кететтир, крайнем случае же камалаттыр. Бирок ошо ооруп калган туберкулез менен ооруп калган баланын ден соолугун ким восстановить этип берет? Просто бу жерде организациялар келиптир. Эл келбептир, мен элге айтайын дегенде просто азыр Аслек айткандай, эки тарап болуп эле жакташып атыр да, эл келбептир. Эл келип, эл угуш керек эле. Кайсы ата-эне ошол жерге баласын билет. Иммунитет слабый биздин балдардын, менимче, менин деле неберелерим бар.
көрүп атабыз өзүбүздүн балдарыбызга, өзүбүз эмес, өзүбүздүн балдарыбызга салыштырганда булардын иммунитети бир аз слабыйраак болуп атат балдарыбыздынчы. Ошону ойлогон. Анан кийин жөн эле турат да, анан мектепте, деп атабыз да азырчы. Ошо биз Алапка сопуга кошулуп 3 ай иштегенибизде директордун, Алапка сопунун директорунун чоң амбициялары бар эле. Ошо амбицияны жазып жүрүп жокулуктар шакырттар эличи. Окуу чаткалга кошулуш керек, анан кийин чаткал өрөөнүн статусу бузулат деди. Кайсы статус бузулат? Мен ошого түшүнбөдүм. Иштедик, аякта 1 жыл иштедик. Биздин айлыгыбыз төлөнбөй калды. Лично мен бардым Мизракка барып, ошол жактан добитет фондун директорлорун чакырып атып, зорго чаткал өрөөнүн директору барды, сопунун директору, Замакин барды. Баарыбыз чогуу кирип атып, айлыгыбызды зорго өндүрүп алганбыз. Акырда келип не болду? Бизди каржылай албай калды, бизди сокращение кылды. Сотрудниктер сокращение болуп аткан жерде кайра өзүбүздүн министрге жалоба кылып атып, Алапка сопуга өттүк. Мына 30% высокогорьевбиз төлөп берет. Айлыгыбызды алабыз, как положено, мурда кандай болуп жүрсөк ошондой эле койканы толтуруп атабыз. Азыр эки больницаны кошуп 30 койкабыз бар, биякта 40 койкабыз бар, 70 койка болот дейт. Эч качан 70 койка болбойт. Буну медиктер гана түшүнөт. Койка деген маселе жанын бергендей талашасың. Бир отуруп бизге кеңешип атканбыз, биз азыр бир чечим чыгарып койгон жокпуз. Бирок оюңуздарды уктук баарын. Туура сиз айтканыңыздай кейини бала бакча жамааты, кейини медицина тармагы, ортодогу отурган элдер, мындай депутаттар менен мындай тең калыс адамдар отургуздарга азыр бул жерден сиз айткандай элдин көбүнчөсү келбепти. Анан эми бул жерде саясатташтыргандын да кереги жок, эч нерсенин кереги жок. Жакшы жыйынды мындай жыйынтайын. Ошо протоколго Рустам мындай чечимди чыгаргалы, атайын комиссия түзүлүп, атайын комиссиядагы айтып атам, ошо биздин алабуга чаткалдан эмес, жанагы биз палычкалар алганганчы атайын Бишкектен алып туруп келели, акчасын төлөсөк дагы ушул туберкулезный палычкалар барбы жокпу анасын чыгаралы, бир айлык мөөнөттө келип чыгарсын. Такыр окуганга, балдар жашаганга болбойт деп чыгарып берсе токтойлу. Жок, муну тазалап, дезинфекция кылып, шартын ула турган болсо болот деп чыгарып бере турган болсо, анда ишти баштайлы. Ушул чечим да. Анан жөн эле биз талаш тартыша бергенде муну эч ким эч жака алып кетпейт да. Менин билишимчечи, бул шакактарда эле кала турган нерсе да. Шакактарда кала турган нерсе. Оңолсо, жасалса шакактарда эле кала турган нерсе. Ошон үчүн бир айлык мөөнөттө Рустам эртең баргандан кийин ал деле комиссиянын бекер келбейт да. Финансын чечиптер, жоопкерчиликтин чечиптери дагы бир айдын ичинде биз алып келип эксперттер чечимин чыгарсын. Окууга болот деп чыкса болот, болбойт деп чыкса болбойт. Ошол менен токтотобуз. Кандай деп? Микрофон бер. Санэпидстанциядан экен, талашпайлы. Эч ким качан көчүрүп кеткен да эмес. Бар ала турган эмес. Министрлер кеткен, бар кеткен, келген боюнча кеткен. Анан биздин жана больницаны экөөгөн кошуп коелу деген пикир айттыңыз. Мен ошону айткым келип атат. Экөөгөн кошуп койсоңуз бул стипендия биз өттүк да, аябай өттүк. Сокращение болдук, жабылды, канча жыл иши кылса ушундай болдук. Жабып койгонго эч мүмкүнчүлүк жок. Биз биринчи эле өзүбүздүн 30 адам иштейт деп атабыз да, 30 адам иштегени менен биз канча адамды тейлеп атабыз. Алар деле Алапка району болгону менен Кыргызстандык да, же Өзбекстанды тейлеп атабызбы биз, же Украинаны тейлеп атабызбы, Кыргызстанды деле тейлеп атабыз. Ошон үчүн бизди кошуп койсоңуздар биз больной толтура албайбыз, койка толтура албайбыз. Анан фомус деген биздин үнүбүз укпайт. Мына койка толтура албадым дейт да, шак этип сокращение болот. Биз ал көчөдөн аябай өттүк да. Ошон үчүн бизге возможность берилди эле. Алапкага өткөндө ушул ата-ачабыз деген действительно главврачыбыз жакшы эметип атты эле. Жазуучулар көп экен. Азыр шакактар биз Алапканын деле жүрөгү титирей турган болуп калды. Жазуучулар өтө көп экен деп эле. Эң иш баштайбыз эле. Улам жасабыз, бизден дагы ката чейин жазып барабыз. Ошон үчүн биз өзүбүздөр сайтты башынан курасыздар, эң последний слово эмети экен го, санэпидстанцияда экен. Биз эле балдар болсо макулбуз. Бирок кошулабыз дегенге биз каршыбыз. Мына темадан башка суроо да. Мына Сумсарга каттаган жол качан оңолот ошого айтыңыз. Сумсарга каттаган жол чоң Ортокөлдө бияк чечпейт. Ортокөлдө аким башка. Эми ортокөлдө содействовать этип, эки аким сүйлөшүп, көксөрөк айыл өкмөтү эми жооп берет ошолгочу.
Ошону бирдеме кылбасаңар быйыл калат дейм. Анан төшөгөн асфальтын көрдүңүздөр, күздө төшөдө эле, кышында аңтар болуп калды. Ошо мага бизге эми алапкага жооп бербейсиң, Сумсар менен Шакаптардын ортосун каттаган жолду айтып Ушул бериңиз. жолду ойгон эмес, макча. Компания укал экен бул чындаса. Сайын деген компания. Чакырганбыз. СМУдагы УКМКда чакырган. Акчалардын астына бир асфальтка чейин жумуштарын отчетун бербей жаткан. Сизге жолдун ичинде усталык көрөтүр. Так жолун алдырып берем. Качан кандай баштайт болуп экен. Бул баары акча Алып берген талак деген өкмөтүбүз. Бүтөт дедиле, талакта жок. Кетип калды. муну азыр жана подрядчиги да жакшы эмес тандалып калыптыр да. Анан акчаны эмне которуп берет ага? Ошо жактан эмне кылыш керек? Ошо деген биздин нерсени текшерсе, Текшерип атат. Азыр текшерип атат. Бүт карап атат. анан дагы бир болот. Менен Өргүч Мазарга жетпей жок болду. Ошол боюнча сиз курсуңуз. Мен курсам, бул жана ошол чаткалда жарыктардын компания менен иштеген тазасында бир компания курдук. Ал үчүн аким кабыл чыкты. Муну аким жарыктар боюнча акча көтөргөн үчүн ушул компания. Бул компания дайын болгон эми азыр айрым сотко берип, муну үзүш керек да, мындан контракт үзүп, анан кайра акча жазачы экен биздечи. Муну менен бүтүн таза суу чечип берет деген алысың. Таза суу элеги кетет. АБР программага кетет. Бул чоң суммада акча. А бул таза суу менен ишти 12 миллион сом экен бул. Биз калган акчасын отор берүүгө даярбыз. 12 миллион азыркы 5-6 миллион отор берип бияка. И жумуштардын отчетун берип, анан калган 6 миллион отор берсек, ошо менен суу чечип кетет. Пока бүтүрмөйүнчө которболду. Эми менен которулат. Будагы сотто, бул иши дагы сотто болот да. Сот процессин чойлоп Видео программада Кыргызстан полный таза суу менен таза суу проекттер иштеп атат. Бирок бул азыркы ошол программа, ошол проект менен болбойт. Жаңы проектиде айрым сиз айткандай жакын 5 жылдын ичинде полный киргизгенде үй менен киргизе турган. Чоң акча кетип чоң сумма. Анда жыйынтыктайлы, уруксат берсеңиздер, рахмат, келгениңизге рахмат. Бир айдын ичинде экспертизаны келип, анан силерге жооп айтып, баштасак баштадык, чекип койсок чекип